Баткен облусунун башчысы Молдонияздын 200 жылдыгына карата даярдыктан кабар алды. Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев тарыхый инсан Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдыгына карата акындын туулуп өскөн кичи мекени Кадамжай районунда аткарылуучу иш-чаралардын жүрүшүнөн кабар алды. Алгач ыйгарым укуктуу өкүл баштаган жетекчилер Молдонияздын сөөгү коюлган Шахимардан анклавындагы жайга барып Куран окуп бата кылышты. Алдыда анын күмбөзүн куруу, зыярат кылуучу ыйык жайга айлантуу боюнча иш-аракеттер жүрүүдө. Молдонияздын мындай 200 жылдык мааракесин өткөрөбүз. Буга биз бүгүнкү күндө облустук, жалпы республикалык деңгээлинде өткөзөбүз деген пландарыбыз бар. Буюрса ошол пландар ишке ашса биз тарыхта да бир канча нерселер жазып коебуз. Молдонияз боюнчачы. Андан ары Молдонияз мурастары коомдук фондунун негиздөөчүсү Айтмат Азамжан уулу облус башчысын Молдонияздын Акыя айылындагы 19-кылымдагы балдарды окуткан өңкүрү жана анын аймагындагы тарыхый баалуулуктар менен тааныштырып, ал жайга курулуучу ачык асман алдындагы музейдин алдын ала жасалган макети менен тааныштырды. Музейдин курулушуна Кадамжай районунун өнүктүрүү фондунан каражат ажыратылган. Алдыда курулуш иштери башталганы турат. Жалпы сметалык баасы анын 3,5 миллион тегерегинде бизде каржы булагы ушул Кадамжай райондук өнүктүрүү фонду тарабынан берилип атат. Анан өзүнүн айыл өкмөттүн дагы салымы болот. Бул жерде биз келечекте ошол Молдонияз бабабыздын атын өчүрмөө максатында бул музей комплекс болуп калат. Бул жакта биз башка жактан келгендерге ошол Молдонияздын басып өткөн жол тарыхы боюнча биз маалыматтарды терең коомчулукка чагылдырып туруу максатында да. Ыйгарым укуктуу өкүл улуу инсандын урпактары менен да баарлашты. Аябай ошол үчүн Молдонияздын аты өчпөйт. Молдонияздын аты түбөлүккө калат. Молдониязды баары тааныйт, билет. Буюрса ошол үчүн туугандарыңыздарга жеткирип коюңуздар. Буюрса азыр мамлекеттик тараптан дагы азыр чоң колдоо болууда. Молдонияз атабыздын аты өчпөйт. Бул багытта иш-аракетти колдоп, кол кабыш кылган бардык инсандарга, тараптарга терең ыраазычылык билдирем. Анткени келечек муун алдында зор үлгү боло турган иш жасап жатасыздар. Элибизде тарыхты билбей туруп келечекке кадам таштаба, өткөндү унуткан элдин келечеги жок деген сөздөр бекеринен айтылбаган. Биз бул багытта бардык демилгелерди колдоого даярбыз деп белгиледи. Абдикарим Алимбаев Кызыл Булак айылындагы Молдонияз атындагы орто мектеби жана анын музейиндеги экспонаттар менен да таанышып чыкты. Музейде Кыргыздан чыккан алгачкы жазгыч акын Молдонияз Эрназар уулунун араб, фарс жана түрк тилдерин билген өз доорунун эң билимдүү адамы болгонун, алгачкы агартуучу экенин далилдеген материалдар сакталган.